Бул ишкана кулжа тигүүчү цехи 1-ноябрдан баштап ачылыш болду. 1-ноябрдан баштап ушу кыздар дагы жумуш менен камсыз болуп иштеп жатышат азыр. Ошо ноябрдан бери ушу азыр 100 орунду болуп калды. Ошо азыр кыздар азыркы учурда кыздар үйрөнүп, Бишкектен келип, ушу аймактардан келип иштеп атат. 5-6 аймактан келип иштеп атат. Ошо кыздар үчүн аябай жакшы болду. Россиядан келип иштеп атышат, балдары жанында, колдорунда жумуш бар. Аялдардын көйнөктөрүн ар кандай моделде тигип атышат. Ошо буйртмага карата тигип атышат кыздар. Тажрыйбасы барлар да келип атат. Анын тажрыйбасы жок жана үйдөн кыйналган, эми турмуш шарты оорлорду ушу ынтызарлык менен аябай үйрөтүп, аракет кылып жардам берип, буюрса жакшы үйрөнүп калышты. Эми көбүнчө айылды эме болгон үчүн ушу жөндөмү барларды алып атабыз. Анын турмушу оор шарттарын алып атабыз, ушинтип эми үйрөтүп атабыз да аракет кылыпчы. Айлык акы эми ар ким кандай иштесе ошондой айыл маяна берилип атат. Тигишине жараша жакшы тиккен кыздар да бар. 5-тен, 10дон, 15тен чыгарган кыздар бар. Жакшы буюрса. Азыр биринчи ачылган боюнча жөндөмүнө карата болуп атат. Мисалы 20 тиккен кыздар 20 чыгарат, 5 тиккен кыздар 5 чыгарат. Ушундай болуп атат. Жөндөмүнө карата болуп атат. Азыр эми кышка байланыштуу 9дан 6га чейин болуп атат. Жазында болсо ушу 8ден 6га чейин. Эми ар кандай өздөрү иштейбиз деген убактысына карата. Анан чектелүү ушу 7ге чейин да. Айыл тургундардын аябай жакшы болду. Эми аял адам көбүнчө зарык нерселер көп болот. Анан ушуну иштесек, ушунча бир нерсе эми өзүнө керектүү нерселерди алабыз деп өздөрүнчө аябай мындай аракет кылып, өздөрүнө максат коюп иштеп атышат. Албетте жакшы, райондун ичинде мындай цех ачылып, ушунча адамга иш чыгарып берген. Биринчиден ушу цехти ачкан кишиге, акага чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушунча адамдар иштеп, иш менен камсыз болуп атат. Мурун ошо биз деле сыртка чыгып, Четнам эмеде Москвада иштеп келгенбиз, Швеяларда. Азыр мына эми ушуну ачылып калганына жакшы. Балдарыбыз жаныбызда, үйүбүздө жумушубуз да бүтөт, бияктагы да жумуштарыбыз бүтөт, балдарыбыз жаныбызда. Жакшы, баары жакшы. Ушуга ыраазычылык
Эми мен негизи окуган деле эмесмин, бирок ошо үй тигип үйрөнгөнмүн да. Буга чейин Бишкекте иштегенмин, Москвада да, Швеяда иштедим. Анан ошо келгениме өзү 1 жыл болуп калды. 1 жыл бул цех ачылып, сүйүнүп, азыр ылдыйга эмеге деле, Москвага деле кетпей калды. Ушул жерде иштеп атам балдарын караганча. Эми азыр ошо Россия менен келишим түзүп, Казакстан менен ошо Россияга экспорт болуп, Бишкекке барып, ал жерден анан эме алып пресстелип кетип атышат. Кыргызстандын өзүнө дагы эми буйртмага карата берсе, тиге беребиз Кыргызстанга дагычы. Жумасына 500дөн, 600дөн болуп атат буюрса. Эми эң эмеси сапаттуусу керек да бизгечи. Ушу количествого карабайбыз, ошо сапатына карап, эмесине, качествосуна жакшы басым коюп атабыз. Эми ошон үчүн эми клиенттерди дагы эме кылбай, сапатына жакшы карайбыз. Материалдарды ошо Бишкектен келип атат, Мадина базарынанчы. Ошол жактан келип атат. Жип шуулары дагы, качестволору аябай жакшы, жиптердин дагы. Бизде эми азыр ал жактан бизге даяр крой келип атат, ал жактан ошо бардык өлчөмдө жакшынакай кесилген ошондой кройлор келип атат. Анан бул жерде азыр эми ошол боюнча жазда буюрса үстүнө эме кылабыз, закройщик кылабыз да. Бизге бычылып келет, анан даяры келип атат да азыр бизге. Дизайнерлер эми жазда азыр эми мына эмеге жашоо эмеге кышкыга байланыштуу жазда баардык эмелерди, закройщик эмелерди алабыз. Буюрса бу жерден кыркылып, бу жерден баардык нерселер ошо окуй тургандарды окутабыз. Деп ошондой планда бар буюрса. Алдыда пландар ушу дагы элдерди эме кылып, жумушка камсыз кылып, ушу экинчи этажына дагы кыз келиндерди алып, ушундай иштетип, үй бүлөлүк эмелерди, шартка цехтерди, кыздарга цехтерди ачып эме кылгангачы. Үстүнө буюрса ошо кыздарга сепке даярданып, жазга ошо ойлонушуп атабыз, киришипчи. Сеп деле ушул жерден көйнөк, баардык ушундай ушул жерден чыкканга аракет кылып атабыз да, пландарыбыз бар ушундай.